Жоголуп кеткен бишкектик ишкердин сөөгү табылып, шектүүлөр кармалды. Шаардык милиция менен Ички иштер министрлигинин ыкчам кызматкерлери өтө мыкаачылык менен киши өлтүрдү деген шектүүлөрдү кармады. Бул тууралуу шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы билдирди. 5-октябрда Бишкек шаарынын тургуну ИЗ милицияга кайрылып 1981-жылы туулган Гуфур Абдурахман аттуу бир тууганы 4-октябрда Мадина базарынан машинасы менен чыгып кеткен бойдон дайыны жок экенин айткан. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине катталып, адам уурдоо беренеси боюнча сотко чейинки териштирүү иштери башталган. Ыкчам издөө аракеттеринин жыйынтыгында 18-октябрда адам өлтүрүүгө шектелген 4 киши кармалды. Алардын 3-өө Кыргызстанда туулган болсо, бирөө Казакстанда төрөлгөн. Кармалгандар Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына киргизилди. Издөө иштеринин алкагында Сосновка көзөмөл өткөрүү пунктунан мурда уурдалган BMW X5 үлгүсүндөгү автоунаа токтотулган. Андан аркы текшерүүнүн жыйынтыгында мурда жоголгон Гуфур Абдурахмандын сөөгү Нарын областынын Кочкор айылында тоого бараткан жолдон 150 метр ары жакта жерге көмүлгөнү белгилүү болгон. Учурда бардык экспертизалар дайындалып, кошумча тергөө амалдары жүрүүдө. Жер планетасына диаметри 1 чакырым болгон астероид жакындады. Жер планетасына көлөмү болжол менен 440 метрден 990 метрге чейин жеткен астероид жакындап келе жатат. Бул тууралуу АКШнын космостук мейкиндикти изилдөө жана аэронавтика боюнча улуттук башкармалыгы маалымат таратты. Окумуштуулар бул астероиддин кыймыл траекториясына көптөн бери байкоо жүргүзүп келет. Ага 162-082 номерин беришип, ал саатына 40 000 чакырым ылдамдыкта учаарын аныктаган. Астероид ушул жылдын 25-октябрында жерге жакын аралыкта учат. Бирок бул космостук тело жер планетасына коркунуч жаратпайт. Ал айга 16 жолу учуп барып келгендей аралыктан өтөт. Анын бир көлөмдөгү учкунун Евразия континентинде жашагандар көрүшү мүмкүн деп айтылат маалыматта. Маалым болгондой, окумуштуулар астероиддердин коргонуунун бир нече жолун ойлоп табышкан. Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин жубайы: 4 баламдын убалы кимге? Жолдошумдун иши боюнча акыйкат чечим чыгаруусун суранам. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин жубайы Мээрим Бердибекова президент Сооронбай Жээнбековго жасаган кайрылуума эч кандай жооп болгон жок дейт. Бул тууралуу ал бүгүн 19-октябрда Бишкектеги Горький сейил багында Канат Сагынбаевди колдоо үчүн уюштурулган тынчтык митинг учурунда билдирди. Сооронбай Жээнбековго жасаган кайрылуума суранычыма эч кандай жооп болгон жок. 4 баламдын убалы кимге болот? Эмне болдуң, балдарың бар эле, эмне болуп атат деп курулай сөз менен болсо да эч ким сурап койгон жок. Дагы деле үмүтүмдү үзбөй акыйкаттык бар деп кайрылып келем. Жолдошума коюлган айыптар негизсиз. Ал өз милдетин аткарды. Акыйкат чечимди чыгарып берсе деп баарыбыз чогулуп отурабыз, деди ал. 3 жылдан бери жүрбөгөн унаа үчүн бензин менен айдоочусуна 500 000 сом короткон. Чүй областына караштуу Панфилов районунун Орто айыл өкмөтүнүн жетекчилиги 2016 жылдан бери жүрбөгөн Нива унаасына 500 000 сомдой чыгаша кетиргени тууралуу видео Facebook баракчасына жарыяланды. Маалыматка караганда, бул унааны оңдоого жана күйүүчү майына жылына 170 000 сом кетет. Айыл өкмөт башчысы инисине шопур кылып айлык берет экен. Ал эми айыл өкмөттүн бюджети болгону 3 миллион сом экен. Жээнбековду өзүнүн командасы жарга түртөбү? Мына ушундай темадагы макаласын Казактардын Политазия сайты жазып чыкты. Биз төмөндө ал макаланы айрым кыскартуулар менен бермекчибиз. Жээнбековдун президенттик мөөнөтүнүн 2 жылы аяктап бараткан чакта көңүл жубатаарлык эмес алгачкы жыйынтыктарды чыгарууга болот. Жээнбековдун командасы президенттин жемиштүү ишин республикалык деңгээлде камсыз кыла алган жок. Учурдагы өлкө башчысынын ишинин оң жыйынтыктарын жарандарга байкалган жок. Мындай натыйжасыз иштин себеби эмнеде? Биринчи, алсыз кадрдык курам. Жээнбековдун айланасында демилге көтөрө алчу мыкты кадрлар жок. Анын жанындагылар жеке ишенимине киргендер жана шефинин көрсөтмөлөрүн кындыксыз аткарган адамдар.
Мындай кадрлар ээсинин каарына калуудан коркуп кеңеш бере алышпайт жана өз көз карашын айта алышпайт. Мындайлар негизинен кимди жумушка дайындоо, кимге жардам берүү, кимди жумуштан алуу сыяктуу күнүмдүк маселелерди гана чечишет. Масштабтуу маселелерди чечүү алардын колунан келбейт. Экинчи, кеңешчилер. Жээнбековдун чечимине таасир берген кеңештерди берген кеңешчилер же тажрыйбасыз, алысты көрө алышпайт же атайылап туура эмес кеңештерди берип, президентти кызыл чекке жеткирип коюшту. Үчүнчү, ачык кландык. Жээнбековдардын кланы өздөрүнүн туугандарын, кудаларын кызматтык тепкичтерде жогорулоосун ачык эле түртмөлөп башташты. Бул президенттин ишмердүүлүгүнүн сапатына таасир бербей турган адаттагыдай эле тактика. Төртүнчү, антикоррупциялык кампаниянын талкаланышы. Коррупция менен күрөш Атамбаев менен болгон күрөшкө айланып кетти. Ушуну менен баары айтылды. Бешинчи, көп сектордуу саясатты курууга жөндөмдүүлүктүн жоктугу жана сырткы вектордун түшүнүксүздүгү. Атамбаев президент кезинде ачык эле орусиялык багытты тандаганын жана батыш менен болгон мамилесин тоңдуруп койгонун жарыялаган. Атамбаевдин негизги жетишкендиги жана Кремлдин геосаясаттагы жеңиши америкалык аскер базасынын ишмердүүлүгүн токтошу болгон. Ал эми Жээнбеков Путин менен тынымсыз жолугуп жатканына карабай, анын сырткы вектору дагы деле белгисиз. Жээнбековдун рейтинги өтө тездик менен түшүп баратат. Бул коомчулуктун ою эч кандай цензурасыз айтылган социалдык тармактарда айрыкча байкалууда. Мейманкана, фитнес-клуб, арка экономиканын көрсөткүчү. Оштун мэри Талайбек Сарыбашов, маданият министри Азамат Жаманкулов, бизнесмен Бозула Мамазаиров, өкмөттүн Ош областындагы ыйгарым өкүлү Узарбек Жылкыбаев, Кара суудун акими Тилек Матраимов жана бир катар жогорку кеңештин депутаттары Оштун 2-октябрда жаңы 5 жылдыздуу Жаннат Репост Ош отелинин ачылышына катышып, кызыл лента кесишти. Буга дейин өкмөт башчысы Мухамбеткалый Абылгазиев 13-октябрда Бишкекте Дасмия фитнес-клубунун ачылышында кызыл лента кессе, ал эми 24-сентябрда президент Сооронбай Жээнбеков Шератион отелинин ачылышына катышкан болчу. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Улам Примов Алай район борбору Гүлчөнүн кире беришине 9 миллион сомго арка орнотуп, өкмөттүн биринчи орун басары Кубатбек Боронов баш болгон бир катар атка минерлер катышты. Коомдо мейманкана, фитнес-клуб, арка ачкандан бөлөк иш орундарын камсыз кылган, өлкө экономикасына салым кош жийри өндүрүштүк ишкананын лентасын качан кесесиңер же деңгээлиңер ушулбу деген сындар арбын айтылууда. Мындай темп менен жакында даараткананын ачылышына да барышат окшойт деп Фабула гезити жазды. Кара дүйнөдө таасир талаш күч алды, камчынын көзүн тазалашабы? Учурда криминалдык чөйрөдө дагы акыбал анчейин эмес болуп тургандай. Ош облусунун смотрящий Кадыр Досонов кайманаты жээнгө барган сайын кандайдыр бир таасирдүү саясий күчкө таянып алып, мыйзамдагы ууру камчы Көлбаевден таасир талашып жатканы ачык эле белгилүү болуп жатат. Кара дүйнөнүн өзүнө тиешелүү ички мыйзамдарына баш ийбей, өз алдын чыгаргандай кыймыл аракеттерди жүргүзүүдө. Бакиев бийлигинде криминалдар укук коргоо органдарын көз келбей кутуруп калышты эле. Дал ошондой жагдай Ошто башталды. Мунун арты кандай кайгылуу окуялар менен аяктаары белгисиз. Жаныш Бакиевдин башкесери Анапияевдин командасында жүргөн балдар четинен жанданышып, учурда кылмыш дүйнөсү кыйла эле жанданып калды. Жагдай өтө эле опурталдуу болуп калды. Буйрутма адам өлтүрүүлөр, ур токмокко алуулар Бакиев бийлиги тушунда катуу күч алган эске алыш керек. Кылмыш дүйнөсү саясатка аралашкандан кийин аны токтотууга кеч болуп калат деп Ачык саясат гезити жазып чыкты. Акча жесең деле тергөөдө шакылдап турсаң камалбайсың. Кылмышка шектелип кармалган Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун Бишкек филиалынын директору Мирлан Бегалиев үй камагына чыгарылды. Тергөөдө башкаларга да көрсөтмө бергени, аны СИЗОдо эмес үйүндө жылуу жумшак жатышына шарт түздү. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы ушул жылдын 30-сентябрында Мирлан Бегалиевди кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизген болчу. Ал аталган мамлекеттик ишканадан 5 миллиондон ашуун долларды кымырып алган деген кылмышта катыштыгы бар деп айыпталып жаткан.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын маалыматына караганда, тергөө учурунда ал күнөөсүн толук мойнуна алып, тергөө менен кызматташууга макул болгон жана ал бул кылмыштын уюштуруучулары башка катышуучулары тууралуу өтө баалуу көрсөтмөлөрдү берген. Ошондуктан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы сотто Мирлан Бегалиевден баш коргоо чарасын үй камагына чыгарууну сунуш кылып, аны сот канааттандырган. Учурда тергөө иштери уланып жатат.